Бөрү Атайын багыттагы отряддын 2-чи тобунун командири капитан Эсентур Кубанычбековдун сөөгү жерге берилгенине туура 6 күн болду. Бирок анын жакындары Эсентурду дагы деле эшиктен жарк этип, кирип келчүдөй күтүшүүдө. Курман болгон офицердин бир тууган агасы Амантур Өкөнүн бала күндөрүндөгү көз илмемдерин эстеп, ошондо эле Эсентур беттеген бербеген тайманбас эле дейт. Ал тың болчу, мен жоош болуп, бала аябай тың болчу. Ойногондо да ойлогон, сүйлөгөндөр бүт баттан болчу. Анан кичинекесинен эле военный болом деп аябай көп эметчи да. Анан кийин военный болом деп военный машиналар кызыкчу, военный Нивалар да бүт военный кирет. Ошого аябай кызыкчу. УАЗдарга аябай ошондой мындай эметчи да, мечтейтчи ошого. Берген антына бек туруп, эли жери үчүн курман болгон мына ушу Эсентур Кубанычбековдун эрдигине баа берип, жакындарына көңүл айтып, колдоо көргөзгөндөрдүн аягы суюла элек. Алардын бири коомдук ишмер Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык-Көл форумунун башкы катчысы Асол Молдоахматова. Өзүнүн жана жакын досторунун атынан Эсентурдун рухуна багыштап Куран окутуп, 70 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын жакындарына материалдык жардам катары тапшырды. Пусть это будет небольшая, как говорится, сумма, но в общую копилку для, я не знаю, может быть, вы восстанавливать памятник будете. Ну, мы гордимся вашим братом. Он истинный герой. Примите соболезнования. Конечно, в эти дни я не осталась в стороне. Штаб добра, который я возглавила. Бул курдалда биз дагы четте карап тура алган жокпуз. Мен жетектеген боорукерлик штабы Баткен, Лейлек райондорундагы коога болгон бардык айылдарды кыдырып чыктык. Ал жактагы көпчүлүк эл Эсентур Кубанычбековдун кайратмандыгын, тайманбастыгын айтышууда. Биз үчүн бул өсүп келе жаткан жаш муун үчүн мекенчилдиктин чыныгы үлгүсү. Анын каармандыгы кыргыз элинин эсинде түбөлүк калат деген ойдомун. На долгие года, а то и на века. Эл жер үчүн курман болгон Эсентурдун ысымын айыл көчөсү менен коомдук жайларга берүүнү жөнөкөй жарандар, коомдук уюмдар демилге кылып көтөрүшүүдө. Себеби анын эрдиги өсүп келе жаткан жаш муун үчүн мекенчилдикке үндөөнүн чыныгы үлгүсү болмокчу. Бул баланы айтып атпаймынбы, экинчи жашоосу. Ошондуктан бул эртеңки биздин жаштарыбызга, окуучуларыбызга баягы дем күч берүү менен ушул баладан баягы ушул кылган баягы эрдигинен алар тарбияланыш керек да. Ошондуктан биз ошондой иштердин баарын кылабыз. Сөзсүз түрдө жанагындай ат коюу боюнча, ошондой эле музей болуш үчүн, ошондой бир эстеликтери болуш үчүн, эртеңки күнү унутулбаш үчүн бизге кийинки муунга биз жол салып беришибиз керек. Мына ушу баатырлыктын чыныгы үлгүсүн көрсөткөн Эсентур Кубанычбеков Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Бөрү Атайын багыттагы отрядын жетектеп жаткан учурунда 29 апрель күнү бейажал каршылаштардын огунан каза тапкан. Анын бул эрдиги кайратмандыгы кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүк сакталмакчы. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Ат Башы району.